Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Физика боюнча сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү, толук чынжыр үчүн Омдун закону деген теманы карайбыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер ток булагынын түрлөрү менен кеңири таанышасыңар. Электр тогун пайда кылуучу бөтөн күчтөр, электр кыймылдаткыч күчү эмне экенин билесиңер. Толук чынжыр үчүн Омдун законунун физикалык маңызын түшүнөсүңөр. Бүгүнкү сабакта силер өздөштүрө турган негизги түшүнүктөр ток булагы, гальваникалык элементтер, фотоэффект кубулушу, электр генераторлору, Джоуль закону жана электр кыймылдаткыч күчү. Балдар, биз мурунку сабактарда силер менен электр тогу деген бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн иреттүү кыймылы деп айтканбыз. Мына ушул өткөргүчтө электр тогун пайда кылуу үчүн анда электр талаасын түзүү керек дегенбиз. Ал эми балдар, өткөргүчтө электр талаасы болсо, электр тогунун булактары менен түзүлөт экен. Башкача айтканда, өткөргүчтө электр талаасын пайда кылыш үчүн бизге ток булактары керек болот экен. Ток булактарынын ар түрдүү түрлөрү бар балдар. Мына ушул ток булактарынын бардык түрлөрүндө оң жана терс заряддарды ажыратуу боюнча жумуш аткарылып турат. Мына ушул жумуш учурунда ажыраган заряддар ток булагынын оң уюлуна жана терс уюлуна топтолушат. Мына ушул ток булагынын уюлдарын кыскычтардын жардамы менен ушул уюлдарга өткөргүчтү туташтыра турган болсок, анда бул өткөргүчтөгү электр талаасынын таасири астында өткөргүчтөгү эркин заряддалган бөлүкчөлөр иреттүү, багыттуу кыймылга келет дагы бул өткөргүчтө ток пайда болот. Мына ушул ток булактары ар түрдүү болот дедик балдар биз. Мына ушул ток булактарынын түрлөрү жөнүндө сөз кылалы. Ток булагынын термоэлемент, фотоэлемент, гальваникалык элемент, аккумулятор жана электромеханикалык генератор деген түрлөрү бар. Ток булагынын бул түрлөрү балдар бири-биринен мына ушул заряддарды бөлүү ыкмасы менен айырмаланышат. Заряддарды ажыратуу жолдору менен айырмаланышат. Мисалы, термоэлементте каңдалган жерди ысытуу менен заряддарды бөлүү ыкмасы каралса, ал эми фотоэлементте болсо жарыктын таасири астында заряддар оң жана терс болуп экиге ажырай алат экен. Гальваникалык элемент менен аккумуляторлордо болсо химиялык реакциянын негизинде заряддардын ажыроо процесси жүрөт. Ал эми электромеханикалык генератордо механикалык жумуш аткаруу менен заряддарды бөлсө болот экен. Эми булардын колдонушун карай турган болсок, бул ток булактарынын термоэлемент температураны өлчөөдө колдонулат, фотоэлемент күн батареяларында колдонулат, гальваникалык элемент кол чырак, радиотелефон жана башка көптөгөн электрлик түзүлүштөрдө колдонулат. Аккумулятор, албетте силер билесиңер балдар, булар автомобилдерде колдонулат. Ал эми электромеханикалык генератор болсо гидроэлектр станциясында, атом электр станциясында жана шамал электр станциясында колдонулат. Мына ушул ток булактарында оң жана терс заряддарды ажыратуу боюнча жумуш аткарылып аткан учурда балдар, бардык ток булактарында энергиянын кандайдыр бир түрү электр энергиясына айландырылып турат. Анда эмесе мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Термоэлемент деп аталган ток булагында ички энергияны электр энергиясына айландыруу процесси жүрөт. Эгерде силер мынакей анимациядан көрүп тургандай, эки башка металл зымынын уштарын бириктирип, ширетип, мына ошол ширетилген жерди ысыта турган болсок, анда ошол ширетилген жерде электрондор иреттүү кыймылга келет дагы электр тогу түзүлөт. Ал токтун бар экендигин металл зымдарынын уштарына туташтырылган гальванометр көрсөтүп турат. Мына ушул термоэлемент балдар, термоэлементтеги ички энергияны электр энергиясына айландыруу процесси бир эле термоэлементтерде эмес, жылуулук электр станцияларында, термокабылдагычтарда дагы ишке ашат. Албетте, жылуулук электр станцияларында дегенде ички энергия механикалык энергияга айланат, андан соң электр энергиясына айланат. Ал эми фотоэлемент деп аталган ток булагында болсо, жарык энергиясын электр энергиясына айландыруу процесси жүрөт экен балдар. Биз силер менен 9-класста фотоэффект деген кубулушту өткөнбүз, балдар. Башкача айтканда, жарыктын таасири астында металлдардан электрондордун бөлүнүп, жулунуп чыгуу кубулушун караганбыз.
Мына силер көрүп турган анимацияда мына ушул фотоэффект кубулушу жүрүп атат. Башкача айтканда, жарык менен металлды жарыктандырган учурда металлдан электрондор бөлүнүп чыгат дагы иреттүү кыймылга келип токту пайда кылат. Металл менен туташтырылган, металл пластинасы менен туташтырылган гальванометр жарык келип түшкөндө токтун бар экендигин көрсөтүп атат. Мына ушул ток булагы балдар фото элемент деп аталат экен. Бул жарык энергиясы электр энергиясына айландыруу процесси күн батареяларында, фото элементтерде жана фото кабылдагычтарда ишке ашат. Азыркы мезгилде мына ушул күн батареялары өтө актуалдуу болуп, көп колдонушка ээ болуп атат, балдар. Бул күн батареяларынын колдонуунун бир негизги өзгөчөлүгү, булар айлана чөйрөнү булгабай, башкача айтканда, экологиялык жактан эң таза ток булагы болуп эсептелет экен. Гальваникалык элемент, аккумулятор деп аталган түзүлүштөрдө болсо балдар, химиялык энергияны электр энергиясына айландыруу процесси жүрөт. Мынакей силер көрүп тургандай сүрөттөрдө аккумулятор деп аталган түзүлүштө, бул түзүлүштүн ичинде эритме болот. Эритмеге 2 электрод салынат. Мына ушул учурда химиялык реакциянын негизинде бир электрод оң заряддалат, катод деп аталат. Бир электрод болсо терс заряддалат, экинчиси ал анод деп аталат. Анан оң иондор катодду көздөйт, терс иондор анодду көздөй иреттелген кыймага келип, бул түзүлүштө электр тогу пайда болот. Ал эми гальваникалык элементтерде болсо цинк идиши терс заряддалат, ал эми анын ичинде көмүр стержени химиялык реакциянын негизинде оң заряддалат дагы, булар дагы өз алдынча ток булагы катары кызмат кылат. Мына ушул аккумуляторлорду биз автомобилдерден кездештиребиз колдонушун, балдар. Ал эми гальваникалык элементтерди жана бир нече гальваникалык элементтер турган батареяларды болсо кол чырак, саат жана башка көптөгөн электрдик түзүлүштөрдө колдонобуз. Электромеханикалык генератор деп аталган ток булагында балдар механикалык энергияны электр энергиясына айландыруу процесси жүрөт. Силер анимациядан көрүп тургандай, бир нече зым оромдорунан турган катушканын ичине турактуу магнитти кыймылга келтирип, өйдө чыгарып кайра киргизе турган болсок, катушка менен туташкан гальванометрде токтун пайда болгондугун көрүп атасыңар. Бул кубулуш бизге 9 класста белгилүү болгондой электромагниттик индукция кубулушу деп аталган, балдар. Мынакей, турактуу магниттин механикалык кыймылы учурунда гана токтун алынып атканын көрүп атасыңар. Демек, бул учурда механикалык энергияны электр энергиясына айландыруу процесси жүрүп турат экен. Мына ушул процесс гидроэлектр станциясында, атом электр станциясында орнотулган генераторлордо ишке ашат. Андан тышкары электрофордук машина деп аталган түзүлүштө дагы механикалык энергияны электр энергиясына айландырып токту алсак болот экен. Мында бири-бири менен карама-каршы багытта айлануучу дисктерди айлануу кыймылына келтирген учурда, алар менен бириктирилген 2 металл шаригинде бирөөндө оң заряддар, бирөөндө терс заряддар топтолот дагы ток булагынын уюлдары катары кызмат кылат. Анда эмесе, балдар, мына ушул айтылгандарды бекемдөө максатында бир суроого жооп берели. Суроо: төмөнкү ток булактарынын кайсыларында химиялык энергия электр энергиясына айланат? Биринчисинде А жана Б деген ток булагында, экинчисинде Б жана Г деген ток булактарында, үчүнчү А жана Г деген түзүлүштөрдө, төртүнчү В жана Г деген ток булактарында. Кана балдар, жакшылап ойлонобуз. Ооба, силер туура таптыңар деп ойлойм. Туура жообу бул үчүнчүсү, А жана Г деген ток булактарында. Башкача айтканда, биз жогоруда айтып өткөндөй, аккумулятордо жана гальваникалык элементте химиялык энергия электр энергиясына айланат. Химиялык реакциянын негизинде. Эми балдар, мына ушул химиялык энергиянын электр энергиясына айланышы ушул аккумуляторлордо, гальваникалык элементтерде, батареяларда гана ишке ашпастан, күндөлүк турмушта биз колдонуп жүргөн жашылча жемиштерде дагы ушул химиялык энергияны электр энергиясына айландырып ток булагы катары алсак болот экен. Мисалы, силер мынакей сүрөттөн көрүп тургандай, кадимки эле лимонду алып, ага цинктен жасалган мыкты сайып, андан кийин жез зымын дагы сайып туруп, ушул эки металлды биз чынжыр менен туташтыра турган болсок, анда кичинекей чоңдуктагы токтун күчү пайда болот. Ал эми 5 лимонду удаалаш туташтырган чынжырды түзүп, ток булагына туташтырып,
кичинекей лампочканы кошо туташтыра турган болсок, мынакей лампочканын жарык берип күйүп аткандыгын дагы көрүп атабыз. Мында ар бир лимон 1 вольтко барабар болгон чыңалуудагы электр тогун пайда кылат. Бул жерде түшүндүрө турган болсок, аккумулятор гальваникалык элементтердегидей эле химиялык реакциянын учурунда цинктен жасалган металл зымы терс заряддалат дагы катоддун ролун аткарат. Ал эми жез зымы болсо оң заряддалат дагы аноддун ролун аткарат. Анан химиялык реакция учурунда иондор катодду жана анодду көздөй иреттүү кыймылга келишип, электр тогун түзүшөт. Мынакей балдар, ушул лимондон тышкары дагы алма, картошка, пияз дагы ушундай электр энергиясынын булагы катары кызмат кыла алат экен. Албетте, бул жашылча жемиштерден биз өтө көп чоңдуктагы токту, электр тогун ала албайбыз. Булардагы ток күчү өтө кичинекей, ошондуктан буларды биз турмушта электр тогу катары колдоно албайбыз. Анда эмесе балдар, мына ушул ток булактарынын ичинде электр заряддары кайсы күчтүн таасири астында кыймылга келет? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Башкача айтканда, электр кыймылдаткыч күчү жөнүндө сөз кылалы. Силер сүрөттөн көрүп тургандай, эгерде оң жана терс заряддалган эки металл шаригин өткөргүч менен туташтыра турган болсок, анда бул заряддардын электр талаасынын таасири астында бул өткөргүчтө кыска убакыттагы ток агып өтөт. Эмне үчүн кыска убакыттагы балдар? Мынакей терс заряддар кыймылга келет дагы, кулондук күчтүн таасири астында оң заряддалган шарикти көздөй кыймылга келип, андан кийин оң заряддалган шариктен андан ары өтө албай калат. Себеби балдар, бул жерде кайрадан эле кулондук күчтөр каршы аракет этишет. Мынакей терс заряддалган бөлүкчө оң заряддалган шариктен өтөйүн десе, терс заряддалган шарик кулондук күч боюнча түртөт, окшош заряддар түртүлүшөт, билесиңер. Ал эми оң заряддалган металл шариги ал терс заряддалган бөлүкчөнү өзүнө тартат. Ошентип, бул өткөргүчтө андан ары ток акпай токтоп калат. Эгерде балдар ушул өткөргүчтүн уштарын ток булагына туташтыра турган болсок, кыймылдагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылы башкача айтканда андан ары улана берет, үзгүлтүксүз ага берет. Эмне үчүн? Мынакей электрон оң заряддалган шарикке жеткенден кийин ал электронду заряддалган бөлүкчөнү оң заряддалган шариктен терс заряддалган металл шаригин көздөй өткөрө турган, башкача айтканда кулон күчүнө карама каршы багытталган бөтөн күчтөр пайда болот. Ток булактарынын ичинде мына ушул бөтөн күчтөр заряддалган бөлүкчөлөрдү иреттүү кыймылга келтирип, электр тогун пайда кылып турат. Мынакей балдар, ушул күчтөрдүн таасири астында заряддалган бөлүкчө кыймылга келип, өткөргүч боюнча үзгүлтүксүз ток ага берет. Мына ток булактарынын ичинде заряддарды бөтөн күчтөр кыймылга келтирет, ал эми өткөргүчтүн калган бөлүктөрүндө кулон күчү бул заряддалган бөлүкчөлөргө аракет этип турат дагы, ток үзгүлтүксүз агып турат. Эми балдар, ушул бөтөн күчтөрдүн аракети жөнүндө сөз кылалы. Кандайдыр бир ток булагынын ичиндеги заряддарга аракет эткен бөтөн күчтү биз FB тамгасы менен белгилейбиз. Бул табиятты химиялык күч болушу мүмкүн. Мисалы, ток булагына жарашы болот да. Гальваникалык элемент аккумуляторда бул химиялык күчтөр, ал эми электромеханикалык генераторда бул магниттик күчтөр жана башка күчтөр болушу мүмкүн. Ал эми ушул бөтөн күчтүн аткарган жумушу, зарядка күч менен аракет этип бир орундан экинчи орунга жылдыргандагы аткарган жумушу, бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушун биз А бөтөн күч деп белгилейбиз. Анда балдар, электр кыймылдаткыч күчү деген түшүнүк келип чыгат. Башкача айтканда, туюк контурда зарядды жылдыруу боюнча бөтөн күчтүн аткарган жумушунун зарядка болгон катышы электр кыймылдаткыч күчү деп аталат дагы, эпсилон тамгасы менен белгиленет. Эгерде бул чоңдуктун формуласын жаза турган болсок, эпсилон барабар А бөтөн күч бөлүнгөн Q деген формуланы алабыз. Балдар, силер бул формуланы жакшылап карасаңар, бул чыңалуунун формуласына окшош болуп атат. Өткөргүчтүн уштарындагы чыңалуу электр талаасынын жумушунун ошол заряд болгон катышына барабар деп өткөнбүз. Мына ошондуктан эпсилон электр кыймылдаткыч күчүнүн бирдиги дагы 1 вольт деген бирдик менен берилет. 1 вольт 1 джоуль бөлүнгөн 1 кулонго барабар. Эми электр кыймылдаткыч күчү деген түшүнүктү киргизгенден кийин биз балдар
толук чынжыр үчүн Омдун законун карайлы. Бизге силер сүрөттөн көрүнүп тургандай ток булагынан турган, кандайдыр бир каршылыктагы өткөргүчтөн турган жана амперметрден турган толук чынжыр берилсин. Мына ушул ток булагынын каршылыгы балдар ички каршылык деп аталат дагы, кичинекей эр тамгасы менен белгиленет. Ал эми өткөргүчтүн каршылыгы сырткы каршылык деп аталып, чоң эр тамгасы менен белгиленерин силер билесиңер. Мына ушул ички каршылык менен сырткы каршылыктын суммасы чынжырдын толук каршылыгы деп аталат. Эми ушул чынжыр боюнча кандайдыр бир убакыт ичинде агып өткөн зарядты биз Q барабар I көбөйтүү T формуласы менен аныктайбыз. Бул учурда ушул зарядты жылдырууда бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушу А бөтөн күч барабар эпсилон көбөйтүү Q формуласы менен берилет. Бул формуладагы зарядтын ордуна жогорудагы формуланы кое турган болсок, А бөтөн күч барабар эпсилон көбөйтүү I көбөйтүү T деген формула келип чыгат. Эми балдар, мына ушул чынжыр боюнча заряд бир орундан экинчи орунга которулуп, бөтөн күчтөр жумуш аткарып аткан учурда ушул чынжыр боюнча жылуулук бөлүнүп чыгып турат. Ал өткөргүч аркылуу ток өткөн учурдагы жылуулуктун бөлүнүп чыгышы Джо Ленц жана Ленц Эмили деген окумуштуулар аныктагандыктан бул закон Джо Ленц закону деп аталат дагы. Толук чынжыр боюнча бөлүнүп чыккан жылуулук саны Q барабар I квадрат RT плюс I квадрат кичинекей RT формуласы менен берилет. Ушул формуладан I квадрат менен T'ны кашан сыртына чыгарып жибере турган болсок, Q барабар I квадрат кашан ичинде R плюс кичинекей R көбөйтүү T деген формуланы алабыз. Демек балдар, мына ушул чынжыр боюнча ток өткөн учурда бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушуна барабар болгон жылуулук бөлүнүп чыгып турат экен. Ушул барабардыктардын формулалардын маанисин кое турган болсок, анда биз мына ушундай барабардыкты алабыз. Бул барабардыктын эки жагын тең биз I көбөйтүү T'га бөлүп жибере турган болсок, анда эпсилон барабар I көбөйтүү кашан ичинде R плюс кичинекей R деген формуланы алабыз. Мына ушул формуладан балдар биз токтун күчүн таба турган болсок, анда I барабар эпсилон бөлүнгөн R плюс кичинекей R деген формула келип чыгат. Мына ушул формула толук чынжыр үчүн Омдун законунун формуласын берет. Башкача айтканда, бул формуланы окуй турган болсок балдар, биз туюк чынжырда токтун күчү чынжырдын электр кыймылдаткыч күчүнүн анын толук каршылыгына болгон катышына барабар деп окулат экен. Мынакей балдар, толук чынжыр үчүн Омдун законунун формуласын жана закондун өзүнүн жазылышын көрүп турасыңар. Эми ушул Омдун законунун айрым учурларын карайлы. Биринчи, ток булагынын каршылыгы өткөргүчтүн сырткы каршылыгынан өтө кичинекей болсун. Бул учурда балдар, биз ички каршылыкты эске албай койсок болот. Анда булактын кыскычтарында чыңалуу болжол менен электр кыймылдаткыч күчүнө барабар болуп калат дагы. Жогоруда силер көрүп турган толук чынжыр үчүн Омдун закону чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законундай болуп эле жазылып калат экен. Башкача айтканда, U барабар эпсилон болсо, анда эпсилон барабар I көбөйтүү R деген формула менен эле берип койсок болот экен. Экинчи, каршылык нольго барабар болгон учур балдар. Эгерде өткөргүчтүн каршылыгы нольго барабар болсо, анда жогоруда силер көрүп турган толук чынжыр үчүн Омдун закону I барабар эпсилон бөлүнгөн кичинекей R формуласы менен гана жазылып калат. Мына ушул каршылык нольго барабар болгон учурдагы токтун күчү чукул туташтыруу деп аталат балдар. Бул учурда токтун күчү эң чоң мааниге жетет дагы, өткөргүчтөр эрип, ысып кетип, эрип кетет дагы, чынжыр үзүлүп калат. Мынакей балдар, эми ушул айтылгандарды дагы бир ирет бышыктоо максатында анда төмөнкү суроого жооп берели. Суроо: толук чынжыр үчүн Омдун законунда өткөргүчтүн сырткы каршылыгын аныктоочу формуланы көрсөт. Силерге 4 вариант сунушталган балдар, мынакей 4 түрдүүчө формуланы көрүп турасыңар. Ушулардын ичинен кайсынысы толук чынжыр үчүн Омдун законундагы өткөргүчтүн сырткы каршылыгынын формуласын берет бизге? Ооба, туура балдар, албетте бул экинчиси. Башкача айтканда, толук чынжыр үчүн Омдун законунун формуласынан биз каршылыкты таба турган болсок, R барабар эпсилон бөлүнгөн I минус кичинекей R деген формуланы алабыз. Мынакей балдар, ошентип бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыктык. Бүгүнкү сабакта биз силер менен ток булагынын түрлөрү менен тааныштык.
электр кыймылдаткыч күчү жөнүндө түшүнүк алдык жана толук чынжыр үчүн Омдун законун карап чыктык. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.